Мырзайым Менделиптин Азезил куурчактары 3-бөлүм. Питерстин куурчагынын ойрондолушу. Брейл менин ар бир кыймылыма көз салып турду. Күндөлүктү окугандан кийин абдырай түшкөнүмдү ага билдиргим келген жок. Уолтерс аябагандай кыял кеч экендигин билбептирмин, дедим. Эмне ал ушунун баарын оюнан чыгарды деп турасызбы? Деп ачуулуу. Андай деле эмес, көндүм нерселерди апыртып ийгенби дейм да. Ал күндөлүгүнө гипноздун таасирин жазып салган деп ойлойсузбу? Деди ишенкирбей. Андай деле оюм жок, дедим кыжырданып. Бирок сиздин божомолуңузда негизсиз. Уолтерс мен ойлогондой токтоо, салаваттуу аял эмес экенин көзүм жетти. Кызуу кандуу аял экенин мурда эле билчүмүн. Питерс жөнүндө жазганына караганда, кайсы бир жолу мырзайым Менделипке баргандан катуу чарчап, эмне айтып эмне койгонун билбей калса керек. Питерс тууралуу жан кишиге оозуңан чыгарчу болбо деп Уолтерске эскерткенибиз эсиңизде барбы? Ошентип эскерткениңиз эсимде бекем сакталып калганы үчүн Питерс тууралуу жазган жерге келгенде кеп гипноз жөнүндө болгон экен деп калдым. Талаш маселенин себебин аныкташ үчүн жети өлчөп бир кесиш керек, дедим кыртышым сүйбөй. Фактыларга карайлы. Айбаладай болгон кыздын жүрүм-турумун көрүп, тагышмактуу сөзүн угуп, Уолтерс чоочулай түшөт. Куба кыз оорулуу окшойт деп калат. Ичинен татынакай куурчакты көрүп калып, баасын биле калайын деп дүкөнгө кирет. Эңезердей болгон аялды көрүп, алгач оозуна кеби түшүп, айласы куруйт. Жөнөкөй аял эмес экенин көзү жеткенине аны менен сыр бөлүшкүсү келет. Менделип марттык кылып куурчак тартуулайт. Уолтерстин сулуулугуна азгырылып, Менделип анын ичи койнуна кирип кебетеңизди алып калайын, чечинип үстөлгө чыгып туруп бериңиз дейт. Уолтерс макул болот. Аял анын кебетесин тартып алат да зымдан скелет жасайт. Скелет ажалды элестетет. Ажал Питерстин өлүмүн эске салат. Катуу чарчап жүргөн Уолтерс ач кыйкырыкты салып кулап түшөт. Эсине келгенде мырзайым менен чайга отуруп, бутун күйгүзүп алат. Үй эси күйгөн жерге дароо дары май сыйпап таңып коет. Болгон бүткөнү ушу. Ойлонуп көрүңүзчү, ал гипнозго берилип калган эмне менен далилденет? Эгер ал гипноз менен уктап калган чын болсо, анда кемпирдин тапкан пайдасы кайсы? Сизден куурчак жасайм деп мастан бекер айтпаптыр да, деди Брейл. Өз кебиме өзүм ишенип калсам да, Брейлдин айтканына сездене түштүм. Бир куурдай Уолтерс Менделиптин дүкөнүнө баш багып калып, кемпирдин тузагына кабылат. Каалабаса деле аныкына бара бере турган болуп калса керек дегени турасыз го дейм. Анда эле боорукер сатуучу кыз аны Менделиптин тузагынан куткарып калууга аракеттенген болот. Уолтерске таман тузак салыш үчүн жээнине куурчак белек кылат. Сыйкырчы дарысы менен сыйпаш үчүн анын бутун күйгүзөт да, көп өтпөй Уолтерс кайтыш болот. Биринчи жолу зым скелет менен өлтүрө албай калып, ысык сууну бутуна жаба куят. Ушул азыр Уолтерстин чымын жаны түшүндө аян бергендей мастан кемпирдин күзгүсүнөн чыга албай камалып отурат. Мунун баары өзүңүздүн ырым-жырымчылдыгыңыздын кесепети, кымбаттуу Брейл. Демек мен күмөнсүнгөн нерселер сиздин башыңызга дагы келген экен да. Мээси бөксөрүп калдыбы деп турдум эле. Көрсө андай эмес экен, деди Брейл шакаба чегип. Жаным кашайып кетти. Сиздин теорияңыз боюнча Уолтерс дүкөндүн босогосун аттаган күндөн тартып, мырзайым Менделип анын жанына алып калууга далбас уруп, акыры өлтүрүп тынган экен да. Негизинен ошондой, деди ойлоно калып. Жанбы? Дедим мыскылдуу. Жан дегенди башыма жүн чыккандан көрө элекмин. Жаны бар экен, рас болсо өңүтүсү кандай болду экен? Материалбы? Затпы? Зат болсо, материал болбосо, ким эле анын менчик кылып алат? Көз менен көрбөй, таразага тартпай, жытын сезбей, көлөмүн өлчөбөй, кулак менен укпай туруп, жандын бары жогун кантип аныктаганга болот? Эгер ал материал болсо, аны кантип жөнгө салууга, чектөөгө болот? Сиздин оюңузча куурчак жасаган аял
Гарриеттин жанындагы ошентип кыйган го. Эгер жан материал болсо, каерде жашайт? Денедеби? Мээдеби? Мен мээге жүргүзгөн операция жасадым. Бирок бир жолу дагы сырдуу турган жашаган жашыруун жайды көрө албадым. Адамдын колунан жаралган машинелерден татаал көзгө илешкен клеткаларды, адамдын маанайын, сезимин, мүнөзүн өзгөртүүчү клеткаларды көргөм, Брейл. Бирок жан дегенди эч качан көргөн эмесмин. Хирургдар адамдын денесин толук изилдеп чыгышса да, анын ичиндеги жашыруун көмөкөйдү таппай коюшту. Мага жанды көрсөтүп берсеңиз гана Менделип мырзайымга биротоло ишенем, Брейл. Ал унчукпай угуп турду да, бир топтон кийин кебин улады. Менимче, бул окуя сизге катуу таасир этсе керек да, чынбы? Сиз дагы өзүңүздүн күзгүңүзгө ары бери урунуп жатат окшойсуз. Мына мен чындыкты бетке кармап, көргөн билгендеримди четке кагып, кээде турмушта жок нерселерди дагы учуратпай деп тайманбай айта алам. Мындай окуялар Лауэл медицинада дагы, илимде дагы кездешпейт. Аны моюнга алмайын эч нерсе түшүнө албайбыз. Мен эки нерсени эсиңизге салып коеюн. Питерс менен Дорнилинин өлүмү окшош болду. Экөө тең Менделип мырзайым менен ымаладай болгонун, Рикори тактап чыкканын унутпайлы. Өзү дагы Менделиптикине барып, аз жерден өлүп кала жаздаган. Гарриет дагы аныкына барып келер менен Дорли Питерстей болуп набыт болду. Демек 4 киши тең Менделип мырзайымдын колунан жапа тартты деген жыйынтыкка келсек болот го дейм. Албетте, деди ал. Демек Гарриет бекеринен корккон эмес экен деген бүтүмгө келсек болот. Гарриеттин сезимталдыгына жана кыялкештигине башка дагы себеп болушу мүмкүн. Кепке жыгылып Брейлдин айтканына макул боло баштаганымды кийин барып түшүндүм. Экинчиси, чайнектин суусу төгүлгөндөн кийин Уолтерс дүкөнгө баргысы келбей калганын таң калган жоксузбу? Жок. Эгерде ал сезимтал болгондо эстен тайгандан кийин маанайы пас болуп, шылкыны курмак, андай адам бир жаман көрүп калган жерине экинчи жолу баргысы келбей калат. Буту күйгөн Уолтерсти мастан кепир дүкөнүнүн эшигине дейре узатып чыкканына маани бердиңизби? Биринчи жолу ошенткенин эмне деп түшүнсө болот? Мен ага анча маани бербептирмин. Эмне болуптур? Май сыйпагандан кийин Гарриет сөзсүз өлөөрүн билген. Менделип мырзайым аны демме-дем дүкөнгө келе беришине кааламак беле. Дүкөндөн чыкпай жатып бирдеме болуп кетсе, тергөө жүргүзүлүп, өзү жооп берип калат эле да. Ошондуктан курмандыкка чалдыккандар ага келүүгө моюндары жар бербей кала берсе, жек көрүп, кол үзүп, унутуп койгудай кылса дурус болоорун билген. Менделип мырзайым анын көзүн байлап коюуга толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Гарриеттин жүрүм-туруму буга күбө боло алат го дейм. Ооба, деп кубаттадым. Ошондуктан кемпир Гарриеттин эшикке чейин узатып чыккан эмес. Оюндагысын жүзөгө ашырып, жаны жай алат. Мындан ары Гарриет менен жолукпай койсо дагы болот деп аны узатып чыкпайт. Кыскасы, башың баш, балчагыңа кара таш деп тим болот. Брейл ойго чөмүлдү. Гарриет өлгөнгө чейин аны менен жолугуунун кажети жок болчу. Селттей түштүм. Муну менен эмне айтайын демексиз? Эчтеме, деп койду Брейл. Куурчак өрттөнгөн жерге келип, кыралжың болуп калган кристалдарды өйдө көтөрдү. Анын үстүндөгү кабыргасы каркайган куурчактын келбетине көз жүгүрттү. Буга от коюп көрсөк кантер экен, деп скелетти өйдө көтөрмөк болду эле, скелет үстөлгө жабышып калып, Брейл аны катуу жулкулдатты. Кулак тундурган дабыш чыгып, чоочуп кеткен Брейл скелетти ыргытып жиберди. Скелет жерге түштү да, бир мүнөтчө кыймылга келип, чыйрыгы жазылды. Зым жыланга окшоп дагы бир аз бери сойлоду да тып токтоду. Үстөлдү карап калдым. Майрыйган, жалпайган башы жок денени элестеткен буюм көз көрүнө жок болду. Анын ордуна чаң пайда болуп, бир аз уюгуп турду да абага сиңип кетти.
Дарыгер сестранын баш кийими жана сыйкырчынын шатысы. Анын колунан иш, тилинен сөз кутулбайт деп Брейл тамашага салды эле ичи ооруган күлкү сүйбөйт болуп унчуккан жокмун. Маккан куурчактын башын тарс кесип алганда дагы ушинткем. Бул иштин тегерегинде акылдаша бербейин деп Рикорини көргөнү кеттик. Эшиктин алдындагы эки жаңы сакчы бизди сылык кабыл алды. Буттарыбыздын учу менен кирсек, Рикори жеңил дем алып мемиреп уктап жатыптыр. Бөлмө имараттын чет жагында жайгашкан терезелери кичине бакка карап турат. Менин эки үйүм тең эскиче салынган. Үйдүн арты толо жүзүм тигилген. Рикориге жарык начар тийгендей кылып шамды калкалаттым да кожоюндун тез сакайып кетиши үчүн тынчтык керек деп сакчыларга эскерттим. Экөөбүз чогуу тамактангандан кийин сиз госпиталдагы оорулууларга барып келиңиз дедим. Рикори ойгонгондо мен үйдө болгум келди. Биз тамактанып бүтө жаздаганда телефон шыңгырап калды. Маккан экен, деди Брейл телефонду алып. Алло, Маккан, доктор Лауэлмин. Кожоюндун акыбалы кандай? Жакшы болуп калды. Ойгонсо эле сүйлөп калат го деп турам, деди да менин кабарымды кандайча кабыл алар экен деп тыңшап калды. Ойдогудай болуптур, доктор, деди аябай кубанганын билдирип. Моллиге жолугуп көп нерсени билдим, доктор. Сизден чыгаар замат эле аныкына баргам. Кудай жалгап Моллинин күйөөсү Жилмор үйүндө экен. Ага бала каратып коюп Молли экөөбүз сейилдеп келдик. Питерстин өлгөнүн угуптурбу? Дедим кебин бөлүп. Жок, мен да аны айткан жокмун. Эмесе кеп мындай. Мен сизге Горти жөнүндө айтпадым беле? Ким деген, кандай? Жим Ульсондун кызы мисс Дорнили да. Ооба. Сөзгө конок берсеңиз акыры. Горти Моллинин кызын жакшы көрчү дебедим беле? Өткөн айдын 5-ченинде ошол Горти кызга татынакай куурчак алып келип берет. Куурчак алган жерден колун жаралантып алат. Аны аял жасаптыр. Эмне? Жаратты? Жок, жаратты эмес, куурчакты. Доктор, мен эмне сизге түшүнүксүз айтып жатамбы? Ооба, куурчак алган жерден колун майыштырып алат. Ошентип эле айтпадымбы? Ал колун таңып коет. Гортини жактырып калып сүрөткө түшүп бермек болгон үчүн куурчак тартуулайт. Эмнеси болсо да сүрөткө тартылат. Горти ал мырзайымды жерге сууга тийгизбей мактап келет. Ооба, андан бир апта өтпөй кийин Том Питерсти айтып жатам. Моллиникине келип куурчакты көрөт. Куурчакка көзү түшүп калат да кайдан алдың деп сурайт. Ал Менделип мырзайымдын дайынын айтып берет. Мен эркек куурчакты таап келем деп бир жумадан кийин карап эле тургандай болгон эркек куурчак алып келет. Канча турат экен деп сурайт Молли. Горти сүрөткө түшүп берип куурчакты белекке алганын ага айтып, Моллинин айтуусуна караганда Том оңтойсуздана түшөт да арзан эле экен деп коет. Куурчак жасаган чебер аял сени жактырып калып сүрөткө тартып алган жокпу деп тамашалайт Молли. Кызынын чыргайлыгы кармап Питерстин жообун укпай калат. Том ошо бойдон үстүбүздөгү айдын башталышына чейин келбей калат. Колу таңылуу экенин көрүп Молли мыскылдап, колуңду куурчак алган үйдөн жаралатып алган жоксуңбу деп. Ооба, бирок аны кайдан билесиң? Деп таң калат Том. Ооба, ошентип таңдана сурайт дейт. Эмне? Колун мырзайым Менделипке таңдырган дейсиңби? Кайдан билдиң? Жок, анысын билбейм. Болсо болор. Молли өзү айткан жок, мен сураган жокмун. Молли кебирлерден эмес дебедимби, доктор? Ушунун баарын билиш үчүн 2 саат убактым кетти. Келди сөзгө салып, кепти улам кайра баштоого туура келди. Ооба, жаадыра суроо бергенден чоочуладым. Ооба, доктор, антпесем деле болмок, бирок шек алып калбасын дедим. Молли аябагандай акылдуу аял. Рикори кечээ аныкына барганга мага окшош кайпастаса керек. Куурчактарды көкөлөтө мактап, кайдан алдың, баасы канча экен деп сураптыр. Рикори Моллиникинде отурганда мен машинада болчумун дебедим беле. Кожоюн андан чыгып үйүнө келди да телефон чалып жанагы жезгембиртикине кеткен. Ооба, болгон бүткөн ошол. Мен айткандардын кандайдыр бир мааниси барбы? Ошондойбу? Анда жакшы болуптур. 2 мүнөтчө унчукпай калды эле суроо салдым. Угуп атасыңбы, Маккан? Ооба, менимче кожоюн ойгонгондо жанында чогуу болсок дурус болор эле.
Анын баарын өз көзүм менен көрбөсөм болбойт. Колум тийсе, ананыраак сизге барам. Жакшы калыңыз. Санаам санга бөлүнүп, ийлик басып Брейлге келдим. Маккандын уккандарымды сөзмө сөз айтып бердим. Унчукпай угуп турду. Кебимдин аягына чыкканда жай гана мындай деди. Гортензия Дорнили мастан кемпир Менделипке барып куурча калат. Кебетесин алыш үчүн сүрөткө тартып алып, жарадар кылышат. Жаратын да аралашат. Гортензия набыт болот, Питерс аныкына барат. Ага да куурчак беришет, аны да жарадар кылышат. Дарыланып алып, акырында Гортензияга окшоп ал дагы о дүйнө салат. Сүрөткө түшүп белек алган куурчакты көргөзүңүз. Гарриетта Гортензия менен Питерске окшоп өмүр менен кош айтышты. Дагы эмне болуп кетер экен? Алдан күчтөн тайган абышкадай боло түштүм. Көрүп билип эле жүргөн айдан ачык, күндөн жарык нерселер орду түбү менен өзгөрүлүп кеткенине эсим эки болду. Билбейм, дедим чарчаңкы. Ордунан туруп, иймене колун койду. Биртике куш уйку салып алыңыз. Рикори көзүн ачканда дарыгер сестра сизге кабар берет. Сизге тартылган тузакты күмжам кылбасак болбойт. Тузакка өзүбүз түшүп калбасак болду, дедим күлүмсүрөп. Өзүбүз тузакка түшкөн күндө да иштин соңуна чыгабыз, деди ал сумсайган калыбында. Брейл кеткенден кийин көпкө дейре тунжурап отурдум. Алаңда болоюн деп китеп окуп кирдим. Бирок көңүлүм уйгу туйгу болуп, оюмду бир жерге топтой албадым. Менин кабинетимдин терезесинен Рикоринин бөлмөсүнө окшоп кичинекей бакка карайт. Терезеге келип, тышка назар салдым. Бирок эчтеме көрө албадым. Ачсам дегенде эки көзүм төрт болгон жабык эшиктин оозунда тургансып кеттим. Кайра келип, саат 10го жакындап калганда көрүп, убакыттын тез өткөнүнө таң калдым. Жарыкты өчүрүп жыгач керебетке кыйшайдым. Ошол замат уктап кеттим. Бир окумда кимдир бирөөнүн кыйкырганы угулду. Чоочу ойгондум. Өйдө болуп эки жакка кулак түрдүм. Өлүү тынчтык. Кабинет кулак мурун кескендей таң каларлык жымжырттыкка бөлөнүп турат. Ыргып туруп, жарыкты жандырдым. Дүлөй тымтырстык акырындык менен жоголуп, сааттын чыкылдаганы угула баштады. Башымды бир силкип алдым да терезеге бардым. Таза абадан дем алайын деп башымды чыгардым. Рикори жаткан бөлмөнүн терезесин көрөйүн деп жүзүмдү сабагын бекем кармап, башымды салаңдатсам, жүзүм самак кыймылдагансып кетти. Кимдир бирөө силкип же өйдө карай аңгыча Рикоринин бөлмөсү жапжарык боло түштү. Кабинеттен тез жардам сураган коңгуроо кагылды. Тепкич менен өйдө чыгып, Рикоринин бөлмөсүнө шашылдым. Сакчылар ордунда экен. Эшик ачылуу. Босогого жетип, алдырай түштүм. Сакчынын бири автоматы менен терезеге жүгүрдү. Экинчиси тапанчасын мага сундуруп, жыгылып жаткан денеге үңүлдү. Дарыгер аял башын шылкыйтып үстөлдө отурат. Уктап калганын же эсинен таңганын билип болбойт. Рикори жерде жатып, керебетинен кулап түшсө керек. Сакчы мени көрүп, тапанчасын ылдый кайтарды. Керебеттин жанында үстөмөнүнө жаткан Рикориге эңкейдим. Чалкасынан жаткыздым. Өңү купку, бирок жүрөгү кагып жатат. Керебетке жаткызып, эшикти жапкыла дедим. Сакчы баш ийкеди. Терезенин жанындагы сырттан көз салып, тиштене сурады. Кожоюн өлдүбү? Азырынча тирүү, дедим да ашата сөктүм. Сакчылар да силердей болобу? Окшошкон гана эки арам. Калганы жаап жатканы күңкүлдөмүш болду. Билгенибизден биле элегибиз көп, доктор. Дарыгер аялга көз кырын салдым. Ал баягысындай эле башын жерден албай, уктаганы же эс учун жоготкону билинбейт. Рикоринин ич кийимин чечип, денесине карай баштадым. Эч кандай так көрүнбөйт. Адреналинге жиберип, ийне менен дары куюп, дарыгер сестра аялды жулкулдатсам да ойгонбойт. Көзүн ачсам карайы кичирейип калыптыр. Жарыкты да сезбейт. Тамыры араң эле кагып, ийинен дем алып турса да, аны коркунучтуу эместей. Аны жайына коюп, сакчыларга кайрылдым. Эмне болуп кетти? Бири-бирин оңтойсуздана карашты. Терезедегиси айта бер дегендей кол шилтеп койду эле,
Жолдошу мынауларды баяндап кирди. Коридордо турганбыз, капысынан эле айланага үн түн жок тынчтык орноду. Ушундайда өлүү тынчтык болот экен, дедим Жекке кайрылып. Көрүп турасыңбы, деди. Чар тарапка кулак түрдүм. Жым болду. Бөлмөдөн кимдир бирөө керебеттен кулап түшкөндөй болду. Жүгүрүп кирсем, кожоюн жерде жатыптыр. Дароо сизге кабар бердим. Ушундайбы, Жек? Ооба, деди ал. Менимче сен айткандай эле болду. Ага шекшине карадым. Менимче дегениңди кандай түшүнсө болот? Кайрадан бири-бирине карап калышты. Болгонун болгондой айтып бер, Билл, деди Джек. Айткан менен ишенбейт да. Эч ким ишенбейт. Ошондой болсо да айтып бер, Билл. Билл мындай деди. Бөлмөгө кирип барсам, мышык түспөлдөш эки нерсе кармашып жаткандай көрүндү. Кожоюн сулуп жатыптыр. Эки караанды атып салалы деп тапанчабызга асылдык. Бирок кожоюн чууну жакшы көрбөйт. Ага тынчтык керек деген кебиңизден улам ок чыгарган жокпуз. Аңгыча кимдир бирөө терезенин нары жагынан найда ойноп жаткандай назик дабыш угулду. Азыр эле кармашып жаткандай терезеден секирип киришти. Терезеге жетип бардык, бирок эчтеме көргөй албадык. Кармашып жаткандар кимге окшош экен? Айтып бер, Жек. Куурчактарга. Тулку боюм дүркүрөп чыкты. Ушундай жооп угамго деп шектенип тургам. Чоочуп кеттим. Терезеден секирип киришти. Колум тиелекте эле жүзүмдүн сабагын кыймылдай баштаганын эстедим. Билл мени көрө коюп шыбырап сүйлөдү. Кудай урсун, Джек. Доктор ишенип калды. Кандай куурчактар экен? Дедим сыр алдырбай. Терезенин жанында турган Джек кепке аралашты. Бирин көрбөй калдым. Экинчиси 2 футка кичирейтилген биздин карындашыбызга окшоп кетти. Анделе Уолтерс. Абдырай түшүп, Рикоринин керебетине көчүк бастым. Керебеттеги агарган нерсеге көңүл бурдум. Бир нече мүнөт аны карап турдум да өйдө көтөрдүм. Уолтерс жана башка дарыгер сестралар күнүгө кийип жүрчү баш кийим экен. Бою 2 фунт келген куурчакка чак келчүдөй. Дагы бирдеме жаткансып өйдө калсам, бозомдук чачтан жасалган түйүндү жип экен. Бири-бирине аргылыраактыкта жайгашкан, чие байланышкан 9 түйүн. Билл мени чоочулай карады. Сиздин адамдарды чакырып келейинби, доктор? А дегенде Макканды табыңыз, дедим да Джекке кайрылдым. Терезелерди жаап, пардаларды түшүрүңүз, эшикти бекитиңиз. Билл телефон чалды. Баш кийим менен түйүндү жиптей чөнтөгүмө салып, кызматчы аялга келдим. Ал эсине келип 2 мүнөттөн кийин ойгонду. Алгач ден дароо болуп турду да, андан соң бирдемелерди чоочугансып айтып турду. Келгениңизди байкабай калыптырмын. Көзүм илинип кетиптир, доктор. Бул эмнеси деп жакасын кармады. Эмне болгонун бизге айтып бериңиз, дедим сыпайы. Ал мени таңдана карады. Эмне деримди да билбейм, деди шыбырап. Терезе жакта бирдеме кыймылдагандай болду. Андан соң таң каларлык жарык пайда болду да, сизди көрдүм, доктор. Терезеден эмне көргөнүңүздү жакшылап айтып бере аласызбы? Колдон келишинче аки чүкүсүнө чейин айтып көрүңүзчү деп өтүндүм. Агыш бирдеме мени аңдып тургандай болду. Анан жарык пайда болду. Гүлдүн жыты келди. Анан сизди көрдүм. Баары жайында, доктор. Макканга киши чакырттым, дагы эмне кылайын деп Билл телефон менен сүйлөшүп болуп. Мисс Батлер, дедим дарыгер сестрага. Бүгүн сизди алмаштыра турайын. Жакшылап уктап алсаңыз болбойт, деп дарынын айтып аттым. Сиз ачууланбаңыз, уяты жок неме экен деп ойлоп калбасаңыз экен. Жок, жок, деп күлүмсүрөп жоонунан таптадым. Оорулуу киши гана кыйнала түшүптүр, болгон ошо. Башка суроо бериңиз. Эшикке дейре узатып чыктым. Мен айтканды кылыңыз деп каалганы жаап койдум. Рикоринин жанына отуруп, эсинен тандырган нерсе жеңил өтүп кетсе экен, өлтүрүп салбай деп койдум ичимен. Бир окумда Рикоринин дене башы калтырап чыкты. Бир жак муштумун түйүп, акырындык менен өйдө көтөрүлдү. Эриндери кыбырап, италияча шатырата сүйлөп кирди эле, бир сөзүн да эсимде сактай албай койдум.
колу шалктай түштү. Ордуман турдум. Шал болгон жерине жан кирип, кыймылга келип сүйлөй баштады. Бирок эсине келер бекен, ал бир нече сааттан кийин билинет. Колуман келгени ушу. Мени жакшылап угуп алгыла, дедим эки жигитке кайрылып. Менин кебим силерге таң калыштуу угулушу дагы мүмкүн. Рикори аман калсын десеңер, айтканымды эки кылбагыла. Бириңер менин арт жагыма, үстөлдүн жанына. Экинчиңер Рикори экөөбүздүн ортобуздагы керебеттин баш жагына олтургула. Көзүм илинип кетсе, уктабай отурганыңар мени ойготкула. Рикоринин абалы өзгөрүлө түшкөнүн байкап калсаңар, ошол замат ойготкула. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү, деп жарыша жооп беришти. Эң жакшы, эң башкысы бул. Менин ар бир кыймылымды байкап тургула. Менин аркамда отурган жигит менден көз алчу болбосун. Кожоюндун абалы азыркыдай болсо, мен анын жүрөгүн жана дем алышын тыңшап, карегин көрүп, температурасын өлчөшүм керек. Эгер мен аны ойгото баштасам, же башка иш жасасам, мени колдон тартып дароо токтоткула. Каршылык көрсөтсөм, кол бутумду таңып, оозума чүпүрөк тыккыла. Жок, эмне дегенимди эсиме сактап койгула. Андан соң телефондон доктор Брейлди чакыргыла. Аны телефонун жазып бердим. Чапчаңдык кылып, чылпагымды арчыймын деп көзүмдү чукуп албагыла. Десем күлүп калышты да, бири-бирин таңдана карашты. Андай болсо доктор, деп Бил сөз баштап келатканда кагып койдум. Айтканымды сөздөй көргүлө. Талкууга салбагыла. Мага орой мамиле жасасаңар дагы кечиримдүү болот. Доктордун айтканы менен бололу, Бил, деди Джек. Жарайт, деди Бил. Дарыгер сестра отурган үстөлдөгү шамдан башкасын бүт өчүрдүм. Ал шам менин жүзүмдү жаркыла тургандай кылып жайгаштырдым. Жерден тапкан баш кийимди чөнтөгүмөн алып чыгып, үстөлдүн яшигине салдым. Джек Рикоринин жанына, Бил менин бет маңдайыма отурушту. Колумду чөнтөгүмө салдым да, түйүндү жипти кармалап, көзүмдү жумдум. Эчтеме жөнүндө ойлонбоого аракеттендим. Кыскасы, мырзайым Менделип ойлогон оюнду жүзөгө ашырышына бүт шарт түзүп бердим. Түнкү саат 1 уктап кетипмин. Кайдан жайдан келген доолуу шамал мени учуруп жөнөдү. Толку боюман ажырасам да, тирүү экенимди бир билем. Шамал соккон жака учуруп, денем жок болсо да, тирүүлүктүн белгиси деп учу кыйырсыз ааламды аралай чабып, оолоп жүрөм. Оозуман шамал, көзүмөн жалын чыгып, сайрандадым. Бир окумда барып жерге кондум. Мен катуу уйкудан ойгонуп, мен керебетте жаткан тири укмуш бирдемкени жок кылгым келди. Кайрадан шамал мени 18.000 ааламды чарк айлантыш үчүн керебетте жаткан нерсени сөзсүз өлтүрүшүң керек. Жыла басып, алкымына, кулак түпкө, талуулуу жерге өлтүрө сайып, шамал менен шамал болуп учуп жөнөшүм керек. Акырын, анын температурасын өлчөп көрсөм кантет? Бир секирип жетип, тамакка, тамыр каккан жерге сайып туруп калсам кантет? Ата канат. Жок, аны менен эмес. Муну ким айтты? Мени дагы эле муунта кармап турушат. Өзүмдүн алсыздыгыма ачуум келет. Аркыраган шамал улам алыстап барат. Дагы бир кой. Бил, бирок анча катуу урба. Эсине келди окшойт деген үндү уктум. Кимдир бирөө менин жаактан ары бир салды. Көзүм умачтай ачылды. Дарыгер сестра менен Рикоринин керебетинин жанында туруп турмун. Джек колумду бекем кармап, Бил баштан ары бир салмак болуп камданып калган экен. Колумда бирдеме жүрөт. Карасам, устарадай жалаңдаган медицина бычак экен. Бычакты колуман түшүрбөйдүм да, жайбаракат мындай дедим. Баары тең ойдогудай болду. Эми мени сабасаңар да болот. Бил унчуккан жок. Джек дагы эле колумду сындыра кармап турат. Экөө тең өңү түсүнөн кетип, купку болуп калышыптыр. Аларга мындай дедим. Мен дал ушундай күткөм. Ошондон улам силерге дагы таң каларлык көрсөтмө бергем. Баары бүттү. Мен эми силердин колуңардамын. Джек колумду кое берди. Бетимди кармалап көрүп Билге кайрылдым. Сиз мени катуу сабап салдыңыз го дейм. Менин ордумда болсоңуз, сиз андан да катуу сабамаксыз.
урганың рас болду деп турсам да суроо каттым. Мен эмне кылдым? Билл баяндап кирди. Сиз ойгондуңузда кожоюнду бир нече мүнөт карап турдуңуз. Андан соң үстөлдүн яшигинен бирдеме алып чыгып, Рикоринин температурасын ченейм дедиңиз. Сиз кожоюнга жете бергенде колуңуздагы бычакты көрүп калдык. Мен кыйкырып жибердим. Жок, сиз акылыңыздан адашып калгандай болдуңуз. Мен сизге кол көтөрүүгө аргасыз болдум. Баш ийкедим. Чөнтөгүмдөн аялдын бозомтук чачынан жасалган түйүндү жипти патынызга салып ширеңке тутанттым. Жип кичинекей жалынга окшоп ийрелеңдеп күйүп, түйүндөр өзүнөн өзү эле чечиле баштады. Патынызда бир учтай гана гүл калды. Менимче бүгүн баары жайында болот, дедим тиги өкөнү. Бирок сактыкка кордук жок дегендей этият болгула. Кайрадан уйкуга кирдим. Брейл мага адамдын жанын көрсөтө алган жок. Бирок мен мырзайым Менделиптин сыйкырчы кемпир экенине ишенип калдым. Жылморду өлтүргөн куурчак. Таңга маал катуу уктап кетиптирмин. Түш да көргөн жокмун. Күндөгүдөй эле саат 7-де ойгондум. Сакчылар уктабаптыр. Маккандан кабар алдыңарбы десем, жок деп баш чайкашты. Бул эмнеси деп таң кала түштүм. Алар болсо анча деле маани бербешти. Алар дем алганы кетип, ордуна башка сакчылар келерин билип, түндөгү окуя жөнүндө Маккандан башка кишиге оозуңарды чыгарбагыла деп эскерткем. Айткан күндө да эч ким ишенбейт деп кошумчаладым. Жан адамга айтпайбыз деп сөз беришти. Силерди алмаштырган сакчылар азырынча бөлмөдөн каршы жылбасын дедим. Рикори жакшы уктады. Ден соолугу кыйла жакшырып калгандай болду. Уйкусу канганда ал кадимкидей сүйлөп, ордунан туруп калат деп сакчыларга эскерттим. Алар толгон токой суроо бергилери келип турса да, кыртышым сүйбөй турганын көрүп унчугушпай калышты. Саат 8-де күндүз иштөөчү дарыгер сестра келди. Уктап жаткан Батлердин ордуна иштеп отурганымды көрүп аябай таң калды. Мен ага иштин чоо жайын түшүндүргөн жокмун. Бар болгону сакчылар коридордо эмес, бөлмөдө болушсун деп гана эскерттим. 19-унда Брейл учурашканы келип, оорулуулардын абалын айтып берди. Аны угуп болуп, түндөгү окуя жөнүндө учкай кабарладым. Бирок дарыгер сестранын баш кийими жана өзүмдүн жосунткан тажрыйбам жөнүндө ооз ачкан жокмун. Антпесем, Брейл баш кийим жөнүндө бабырап отуруп алмак. Ал Уолтерсти сүйүп калганы рас болсо, куурчак жасаган аялга сөзсүз барат го деп чоочуладым. Өз айтканын бербеген Брейл эч кимдин сөзүн укмак эмес. Барса эле оңойго калмак. Ал эми анын тапкан жаңылыгынын мага кымындай да пайдасы жок. Эгер ал менин тажрыйбам жөнүндө билип калса, жаныман чыкпай отуруп алмак. Андай болгондо мен Маккандын коштоосу менен мырзайым Менделибине барып, аны менен көзмө көз сүйлөшүп алмак эмесмин. Мастан кемпир менен жолугуунун акыры эмне менен бүтөрүн дагы билчү эмесмин. Менделип менен бетме бет отуруп баарлашсам, өзүмдү өзүм урматтабай калмакмын. Себеби өзүм күбө болгондорду көз боочулук, сыйкырчылык, табияттан тышкары күчтөр деп эсептешим ырым-жырымга моюн сунгандык болуп саналат да. Табияттан тышкары турган нерсе болбойт. Эгерде кандайдыр бир нерсе болсо, ал табияттын мыйзамына баш ийиши керек. Материалдык дене же материалдык мыйзамдар баш ийиши зарыл. Ал мыйзамдарды биз билбей калышыбыз деле ыктымал. Бирок алар бар. Эгерде мырзайым Менделип биз билген билимге ээ болсо, мен илимдин өкүлү катары ал жөнүндө ар кандай маалымат топтошум керек. Анын үстүндө жакында эле ошол билимдин күчүн толук байкап калдым. Менделиптин техникасын алдын ала билип алышым күчүмө күч кошту. Өзүмө болгон ишеничимди арттырды. Кантсе да мен аны менен жолугушум керек. Ишке кармалып, госпиталдан саат 2-ге чейин чыга албадым. 2-ден кийин бир нече саат дежур боло туруңуз деп Брейлди өтүндүм. Саат 2-ге жакын дарыгер сестра телефон чалып, Рикори ойгонуп, мени сурап жатат деди. Мен бөлмөгө киргенде ал кубанычтуу жылмайды да
Тамырын тыңшап жатсам мындай деди: мени өлүмдөн эле эмес, абдан баалуу нерселерден аман алып калдыңыз, доктор Лауэлл. Рахмат. Мен аны эч качан унутпайм. Ашыра мактап салды. Бирок ал анын туубаса мүнөзү. Акыл эси оордунда экен деп жылмайып калдым. Ару эле бери келдиңиз. Колунан кармап жатсам кулагыма шыбырады. Киши өлгөн учурлар болгон жокпу? Ошол күнкү окуя жөнүндө бирдеме билер бекен деген ой менен мындай дедим: жок, бирок мен сизди Маккан бизге ап келгенден бери катуу кыйналдыңыз. Бүгүн көп сүйлөбөңүз. Эч деле жаңылык болгон жок. Ии баса, бүгүн эртең менен керебетиңизден кулап кеткениңизди билбей калдыңыз го дейм. Ал баарыбызды бир сыйра карап чыгып, анан мындай деди: мен алым кетип алсырап турам. Мени тезирээк айыктырбасаңар болбойт. 2 күндөн кийин тыңып каласыз. Мен ага чейин тыңымак түгүл басып калышым керек. Зарыл бир ишти жүзөгө ашырбасам болбойт. Мен аны тынчсыздандыргым келген жок. Машинеде эмне болгонун билгим келди. Ал өзүңөргө байланыштуу. Толкунданбаңыз. Менин айтканым менен болуңуз. Сиздин тамак ашыңыз жөнүндө көрсөтмө берип кетем. Сиздин жигиттер бөлмөдөн чыкпаса дурус болот эле. Ал күмөнсүндү. Кантип эле бул күндө эч кандай жаңылык болбосун. Эч жаңылык болушун каалабайм. Эңкейе калып кулагына шыбырадым. Маккандын жигиттери мендилип жашаган үйдү көзөмөлгө алышты. Эми ал кишилерди өлтүрө албайт. Бирок менин жигиттерим анын желдеттеринин жанында шоонайшпай калышат. Аны ынта коюп карадым. Көзү жайнап турат. Терең ойго батып кабинетиме кирдим. Рикоринин эмне билгени бар? Саат 11-де Маккан телефон чалды. Анын үнүн укканыма сүйүнүп турсам да ачууланымш болдум. Кайда жүрөсүң? Жер жутуп кеткенсип. Мен Питерстин карындашым Моллиникиндемин. Бат келиңиз, доктор. Анын өктөм талабына ого бетер жиним келди. Азыр бара албайм. Иш убагы. Саат 2ден кийин гана бош болом. Келбесеңиз болбойт. Бир бале болду окшойт. Эмне кыларымды билбей калдым, деди ынтыны өчүп. Эмне болду? Келбесеңиз, аны телефондон айта албайм. Үнүн басаңдатып, мындай дегенин угуп калдым. Өзүңдү колго ал, Молли. Андан пайда жок. Кайрадан мага кайрылды. Жарайт, бошоруңуз менен келип калыңыз, доктор. Күтүп турам. Дарегин жазып алыңыз. Мага дарегин айтып бүтүп, антпе, Молли, жаныңда улум, дегенди кулагым чалды. Сөз бүттү. Тынчым кетти. Рикори жөнүндө сурап да койгон жок. Демейде антпейт болчу. Молли. Питерстин карындашы да. А балким агасынын өлүмүн угуп, жаман болуп жүрбөсүн. Рикори анын боюнда бар дебеди беле? Жок, дүрбөлөңгө түшүп жатса керек. Барган сайын тынчым кетип баштады. Мени чакырткан оорулуулардын тизмесин карап чыктым. Шашылбасам деле болчудай, аларга телефон чалып, мени кечигип барат деп кой дедим катчыга. Машинеге отуруп шофёрго Моллинин дарегин айттым. Маккан тосуп алды. Бетинен чүкөсү чыгып, жүдөп калыптыр. Төркүйгө барып кирдим. Каалга ачылганда үнүн басып ыйлаган, бала көтөрүп турган аялды көрдүм. Уктоочу бөлмөгө кирсем, эйгине дейри шейшеп жабынган киши керебетте жатыптыр. Дароо тамырын кармап, жүрөгүн тыңшадым. Өлүп калыптыр. Моллинин күйөөсү. Кожоюнду карагандай жакшылап иликтеп чыгыңыз, деди Маккан. Кимдир бирөө мени Питерстен Уолтерске, андан Рикориге, эми мынтип бул кишиге атайы жумушагансып, көңүлүм да чөгө түштү. Бул бале качан токтойт? Өлгөн кишини чечиндирип, чөнтөгүмөн чоңойтуп көрсөткүч айнек жана түтүкчү аспапты алып чыгып, бүт денесин карап чыктым. Эч нерсе көрүнбөйт. Денеси сопсо. Өлүктү көмкөрөсүнөн жаткыздым. Баш сөөгүнүн ийненин көзүндөй болгон чекитти көрдүм. Иппичке ийне жараттын тагы көрүнгөн жерге сайдым. Мурунку окуялар кайталанып жаткандай сезим пайда болду. Ийне көзөнөккө жеңил эле кирип кетти. Кыймылдатып да көрдүм. Кырартка омурткалар баш сөөк менен туташкан жерге узун ичке ийне сайылгандай сезилди. Кокустуктанбы же ийненин кесепетиненби айтор деми кыстыгып мүрт кетиптир.
Мен ийнени сууруп чыктым. Макканга кайрылдым. Бул адам киши колду болуптур. Рикориге залалы тийген курал менен өлтүрүлүптүр. Бул жолу арам оюн кылдаттык менен ишке ашырылыптыр. Ошондой бекен, деди Маккан жайбаракат. Рикори жарадар болгондо Поль экөөбүз анын жанында болчубуз. Бул кишинин жанында аялы менен баласы гана болгон. Эми эмне дейсиң? Поль экөөбүз Рикорини өлтүргөндө эле булар да аны өлтүргөн болуп чыктыбы? Көргөн билгениңди айтып бер, Маккан. Бул үйгө жумуштап келдиң беле же кокусунанбы деп суроо салдым. Ал өлгөндө бул жерде жок болчумун. Ошону эле билгиңиз келсе. 2 саат мурун өлүптүр. Мага 1 саат мурун кабарлашты. Дароо жетип келдим. Моллини Кудай өзү сактаптыр. Болбосо мендей болмок экен, дедим кыртышым сүйбөй. Рикоринин жигиттери сени саат түнкү 1ден бери таба албай жүрүшөт. Бирок Молли телефон чалганга дейре билген эмесмин. Түнү бою кайда жүргөнүмдү билгиңиз келсе, анын жөнү мындай. Кожоюн экөөңөрдүн тапшырмаңарды аткарып жүрдүм. Биринчиден мастан кемпирдин жээни кичинекей автомобиль каерге коерун тактайын дегем. Бирок кеч билип калдым. Үйдү көзөмөлгө алган адамдарчы? Доктор, а дегенде Молли менен сүйлөшүңүзчү. Ал жөнүндө чоочулап турам. Сиз жөнүндө айткан сөзүмдү эч тутуп гана эси обой турат. Макул, дедим. Бала көтөргөн аялдын бөлмөсүнө келдик. 27-28дердеги демейде өңдүү түстүү аял экен. Азыр өң алаттан кетип, жаны көзүнө көрүнүп аябай коркуп калыптыр. Мени караганы менен көзү тунарыктап, сөөмөйү менен эрдин кашып коюп жатты. Төрдөгү кыз жаагын басып ыйлап жатты. Маккан анын ийинен жулкулдатты. Жетишет, Молли, деп ачууланды да жайлана калды. Мына доктор өзү келди. Ал мени карап калды да ишенкирбей суроо катты. Өлдүбү? Менин жообумду айттырбай эле түшүндү да шолоктоп кирди. О, Джонни, Джонни асылым, өлө көрбө. Баласын колуна алып сооротуп кирди. Джонни келбес сапарга кетти, чүрпөм. Көп ыйлаба, каралдым. Жакында аны издеп барабыз. Бугун жазып, катуу ыйлап алса болот эле деп турам ичимен. Бирок катуу коркуп калган кишиден жаш да чыкпайт. Ыйлап албаса өзүнө жаман. Маккан, дедим үнүмдү акырын чыгарып. Моллини аябай ыза кыл. Кыскасы, ал катуу ачуулангандай же өпкөсүнө батпай ыйлагыдай болсун. Ал баш ийкеди. Баланы аялдын колунан жулуп алып, мындайраак алып барып койду да аялга эңкейип чучукка жетчү суроо берди. Кана, ымыркайды жебей чыныңды айт, Молли. Джоннини эмне үчүн өлтүрдүң? Эч нерсеге түшүнбөй, бир саамга нес болуп калды. Андан соң калтырап титиреп, жаалы келип, Макканды башка көзгө койгулап кирди. Мен арачалап кирдим. Бала үнүн баспай ыйлап жатты. Бара-бара ал кетип, денеси шалдырай түштү. Башын тизесине коюп, көпкө дейре үнсүз отурду. Бир маалда көзүнүн жашы куюлуп, Маккан өйдө тургузуп, көңүл айтайын деди эле болбой койдум. Жок, кой. Ыйлап алсын, эс ала түшөт. Бирткеден кийин Макканга кайрылды. Сен антип ойлосоң да, чынбы менден шек санабайсың да? Жок, деди Маккан. Сен өлтүрбөгөнүңдү билем, Молли. Сен өзүңдү колго алып, майда чүйдөсүнө чейин докторго айтып бер. Доктор экөөбүздүн ишибиз чачтан көп. Доктор, сиз мага суроо бериңиз. Же эмне болгонун өзүм айтып берейинби? Мага айтканыңды кайталап бер. Куурчактан башта, деди Маккан. Туура, дедим мен. Көргөн билгениңди төкпөй чачпай айтып бер. Суроону кийин берейин. Ал мындай деди. Кечээ түшкү тамактын алдында Дан биздикине келип, сейилдеп келели деп мени ээрчитип кетти. Джон адатта саат 6га чейин үйгө келчү эмес. Кечээ ал үйгө эртерээк, саат 3кө жакын келип калды. Данды жакшы көрчү, сейилдеп келгиле деп туруп алды. Мен 6га жакын келдим. Сен жоктоо кызыбызга белек берип жиберишиптир, деди Джон. Куурчак экен. Менимче Том берип жиберсе керек. А Том менин агам. Үстөлдө чоң куурчак туруптур. Ачып карасам, керемет куурчак экен. 14кө келип калган, китеп капасынган татынакай кыз экен. Сенин наамыңа келгенинен улам.
Кутуну ачып карасам, азыр эле тил бүтүп сүйлөп ичүүдөй болгон куурчак бар экен. Менимче куурчак бейне деген ушу окшойт. Тирүү кишинин кебетесине салып жасаса керек, деди Джон. Болду болбоду куурчакты Том жиберсе керек деп калдым. Анткени мурдада кичинекей кызыма куурчак алып келип берчү. Менин кайтыш болгон куурбалдашым ошол жерден куурчак алып, куурчак жасаган аялдын өтүнүчү менен сүрөткө түшүп келдим деген болчу. Кутунун ичинде кат-кабар жазылган кагаз жок бекен деп Джондон сурасам, жок, ии баса таң каларлык бир нерсе бар экен. Ой, кайда житип кетти? Чөнтөгүмө салып койдум го, деди да чөнтөгүнөн чаштан жасалган түйүндү жип алып чыкты. Капырай, Том, жипти эмне үчүн жиберди экен деп тим болдум. Джон аны чөнтөгүнө салып, ошол бойдон унутуп койду. Кызым уктап жаткан болчу. Куурчакты ойгонор замат көрсүн деп жанына койдум. Көрөр замат колунан түшүрбөй ойноп калды. Биз тамашалап жатсак, ал куурчагын ойнотуп отурду. Жатар алдында куурчакты алып коеюн десем, өңгүрөп ыйлагандан улам керебетине катар жаткырып койдум. 11ге чейин карта ойноп жатууга камындык. Молли ары бери туйлап жаман уктайт. Жыгылып кетпесин деп уктоочу бөлмөдөгү терезенин түбүндөгү бешикке уктатчубуз. Көнгөн адатыбызча Моллини бир аз карап турдук. Куурчагын кучактап мемиреп уктап жатыптыр. Шумдуң түшкүр. Куурчактын кызыбыздан айырмасы жок экен. Туруп алып басып кетсе да таң калбас элем. Татынакай кызга окшоштуруп жасаптыр. Анын айтканында калет жок болчу. Карап эле тургум келет. О, доктор Лауэлл, анын жүзүн ары кылсын. Бир шумдук. Көз алаңдап коркуп кетти. Өзүңдү колго ал, Молли, деди Маккан. Куурчакты кызымдын койнунан алып койсомбу деп дагы турдум. Куурчагын баса уктап, сындырып албасын деп чоочуладым. Молли аны бекем кучактап алгандыктан тим койдум, балам ойгонуп кетпесин деп. Джон чечинип жатып чөнтөгүндөгү жипти алып чыкты. Таң каларлык жип экен, деди ал. Томго жолуксаң сурап көрсөң, жипти башына урабы? Жипти керебеттин жанына үстөлдөгү яшигине салып коюп уктап калды. Көп өтпөй мен да уйкуга кирдим. Бир окумда ойгонуп кеттим. Же ойгонуп кеттим деп ойлоп алдымбы? Өңүм же түшүм экенин билбей калдым. Ден дароо болдум. Уйку соонун ортосунда жаткансыймын. Ох, Кудай! Джондон ажыраттыңбы? Аны үзүлүп баратканын сезип турдум. Көзүнөн жашын куйултуп, сөзүн улады. Айлана кулак мурун кескендей тымтырс. Түшүм эле болсо керек. Мындай жымжырттык түш көргөндө гана кезигет. Биз 2-кабатта жашайбыз. Ошондуктан көчөнүн уудуусу дайыма угулуп турчу. Бу жолу эч бир дабыш угулбайт. Бүт аалам тилден калгансып, ойго батып, туш тарапка кулак төшөдүм. Кандайдыр бир дабыш угулса болот эле деп эңсейм. Кала берсе, Джондун дем алганы дагы угулбайт. Мындай кут учурган жымжырттыкты сезбеген жаным коркуп кеттим. Джонду ойготоюн десем, ордуман козголо албайм. Колум дагы кыймылсыз. Джонду ойготмок болуп кыйкырып кирдим. Бирок үнүм чыкпайт. Терезеде парда чала түшүрүлгөндүктөн көчөдөн тийген күңүрт жарык бир маалда өчүп калды. Бөлмө капкараңгы боло түштү. Андан соң жашыл жарык шоола чачты. Жарык бирде жалбырттанып, бирде өчүп калып жатты. Барган сайын жарыгыраак баштады. Деңиздин мөлтүр кашка соосуна окшоп кетет. Акырын үйдүн ичи жарык бөлөнүп, күндүзгүдөй боло түштү. Мен үстөлдүн асты үстү, бешиктеги кызымды, анан ийин жазданып жаткан куурчакты, кыскасы бөлмөнүн ийне жибине чейин даана көрүп турдум. Аңгыча куурчак кыймылга келди. Кызымдын дем алганын тыңшагысы келгенсип, башын бир жагына кыйшайтты да, өзүнүн тыпындай колун кызымдын колуна койду. Молли колун тартып алды. Өңүм эмеле түшүм экен деп калдым. Шумдуктуудай тынчтык, көз уялткан жашыл жарык.
Ал аз келгенсип куурчак бешиктен жерге кулап түштү. Китеп кабына сынган бойдон керебет тарапка секирип жөнөдү. Сонуну таркабаган баладай болуп, туш тарабын ынта коюп карады. Үстөлдүн четинде отуруп, күзгүгө карана баштады. Бою башын түзөп, жасанып жатты. Ушундай да ажайып түш болот экен, деп койдум. Куурчакка жан бүтүп сүйлөп жиберсе же басып кетсе таң калбас элем, деп Джон жанараак эле айтпады беле? Жеткен сылаң короз экен. Бирок мен ойго экенмин. Болбосо түшүмбү же өңүмбү деп түн бир окумда баш катырбайт элем да. Анын эмнесине ойлонгудай деп күлбөйдүм. Эмнегедир күлкүм да чыкпайт. Ошол замат куурчак мени карап калды. Кыязы менин күлгөнүмдү угуп калды окшойт. Жүрөгүм токтоп калгандай болду. Далай эле шумдуктарды көргөм доктор Лауэлл. Бирок ал куурчактын көзүндөй болгон балени өмүр көргөн эмесмин. Азезилдин көзүндөй экен. Көзүнөн кызыл жашыл чыгып, түнкүсүн жойлогон жырткычтын көзүндөй болуп күйүп турду. Бирок ал көздөрдө огу болсо атып ичүүдөй болуп жектей карады. Жүрөгүм кабынан чыгып кетчүдөй болуп коркуп кеттим. Периштедей болуп бажырайып турса да, көзү Азезилдердикиндей. Ал мени жутуп ичүүдөй болуп канча убакыт карап турганын эсимде жок. Үстөлдөн секирип түшүп, орундуктун четине отурду да, балага окшоп бутун салаңдатып, менден көзүн албайт. Андан соң эки колун салаңдатып, акырындап менден өйдө көтөрүп, башын чалкалатты. Кайрадан эки жолу жай гана ылдый түшүрдү. Бир колунда канжарга окшогон упузун ийне бар экен. Жерге секирип түшүп, мага жүгүрүп келди да, керебеттин алдына кире качты. Ал эки заматта керебетке секирип чыкты да, Джондун аягынын астына жетип барып, көзүн кызартып, мени термеле тиктеп калды. Мен айгай салып, Джонду ойготоюн деп далбастадым. Жаратканга жалынып жалбардым. О Кудай, ойгото көр, о Кудайым, ойгото көр, сактай көр. Куурчак көзүн менден ала качып, Джонду тиктеп калды. Акырындык менен баш жагына жакындап баштады. Аны кармап калайын деп кол создум, бирок жетпей койдум. Куурчакта көздөн кайын болду. Көп өтпөй кимдир бирөө өксүп ыйлагандай болду. Джон калтырап чыкты да, боюн түздөп былк этпей калды. Өмүрү менен кош айтышып жаны чыгып баратканы билип эле турдум. Айлам куруп тура бердим. Жардамга бара албай, кут учурган жымжырттык. Көчө жакта чоордун же найдын үнүнө окшогон мукамогон угулду. Дене башым кыймылга келгендей болду. Куурчак бөлмөдөгү терезе текчеге секирип чыгып, көчө жака көз жибердим. Колунда бирдеме бардай. Көрсө, Джон стөлдүн яшигине салып койгон түйүндү жеп экен. Кайрадан найдын үнү угулуп, кызыл көз куурчак текчеден биртекке карап турду да, жок болду. Жашыл жарык бүлдүрөп барып, өчүп калды. Парданын арты кандай жарыкка бөлөндү. Жымжырттык да бөлмөдөн чыгып, абага сиңип кеткендей болду. Бөлмөдөгү караңгылыкка арбалып кеткендей болдум. Сааттын коңгуроосу 2 рет кагылды. Бир маалда ойгондумбу же эсиме келдимби, ким билет? Көзүм ачылар замат Джонго бурулдум. Жанымда кыймылсыз жатыптыр. Денеси муз менен таш өлүп калганын сездим. Өңүм менен түшүмдү ажыратып бериңизчи, доктор. Джонду өлтүрө албасын билем. Кудай уруп түш көрүп жатып, өзүм өлтүрүп салбадым бекен? Мырзайым Менделиптин техникасы. Ал мени жалоору карагандыктан уламбы, каратып туруп калп айтууга бел байладым. Бул жагынан кабатыр болбоңуз, күйөөңүз мээсине кан куюлуп өлүптүр. Мен аны иликтеп чыктым. Анын өлүмүнө кымындай дагы тиешеси жок. Куурчакты түшүңүздө көрдүңүз. Нерви жука кишилерге не бир табышмактуу түш кире берет. Айтканыңыз чын болсо гана деген кыязда мени бир карап алды да, мындай деди. Аны өлүп баратканын өз көзүм менен көрүп турдум да.
андай болушу ыктымал деп адис катары Саймерден деп кирдим. Теңирден тескери түшүндүрсөм көбүрөөк ишенет го деп. Сиз чала ойгонуп калышыңыз дагы мүмкүн эле. Биз аны аң сезимдин чегарасы деп коебуз. Түш өткөндү кайталайт деп коюшат эмеспи? А балким качандыр бир кезде угуп жүргөнүңүз эсиңизге түшкөндүр. Сокур сезимдин добуштары түшүңүзгө аракет кылып, өзүңүз мага айтып берген укмуштуу түш көргөнүңүз бекер эмес. Түшүм бир нече мүнөткө созулду дедиңиз. Чындыгында 1 секундка дагы жеткен эмес. Сокур сезим аз убакытта болот. Ал кадыр эсе боло берчү иш. Эшик тарс жабылса же капысынан катуу үн чыкса, уктап жаткан адам чоочу ойгонот. Ал киши кадимкидей ойгонгондо керемет түш көрүп, аяк жагында катуу добуш чыкты деп ойлоп калат. Чындыгында үн чыкканда уйкудагы адам жаңыдан эле түш көрө баштаган болот. Бирок ага бир нече саат бою түш көрүп жаткандай сезилет. Иш жүзүндө түш көз ачып жумганча эле созулат. Жөнөкөйлөтүп айтканда, катуу добуш чыкканда ойгонуп кеткенге чейин гана созулган болот. Ал катуу үшкүрүп алды. Анча чоочулабай калды окшойт. Кебимди уладым. Дагы бир нерсени эсиңизге алыңыз. Боюнда бар аялдар жаман түш көрө беришет. Кээде ар кандай коркунучтуу элестер көзүнө дагы көрүнө берет. Туура айтасыз. Кичинекей Молли боюмда бар экенинде түшүмө жин шайтандардын бар эле кире берчү, деди шыбырап. Ойлонуп калды. Кайрадан шексине баштады окшойт. Курчак жоголуп кетпедиби? Бул суроосуна жооп камдап койбогонума жиним келип, мукактана түштүм. Маккан жардамга келди. Курчак жоголгону рас, Молли. Мен аны ыпыр-сыпырга кошуп ыргытып жибергем. Көргөн сайын жаман ойлор башыңа келе бербесин деп. Сен аны кайдан таптың? Издеп жатып суй жыгылбадыңбы? Жакшылап издегенге чаман келген эмес го. Бешиктин астында шейшепке оролуп жатыптыр. Молли менен түнү бою бийлеп чыккандай болуп, уйпаланып калыптыр. Рас эле жерге түшүп кеткендей болгон. Ал жерде издебесем керек эле. Экөөбүз алдын ала макулдашып алган экен деген ой калбасын деп опурулмуш болдум. Бекер кылыпсың, Маккан, сен курчакты миссис Жилморго көрсөтсөң, ар нерседен шектенгенин коймок. Башыма келбептир, доктор, деди ал күнөөлүү кишиче жер карап. Ыргытып ийгеним оң болот го дегем. Барып таап кел, дедим ачууланып. Мени карап калды эле, түшүнөт го деп көз кыстым. Бир нече мүнөттөн кийин кайра келди. 15 мүнөт мурун кара чикир салынган яшиктегилерди ташып кетишиптир. Курчак жок. Мына ууну таптым, деди алакандай болгон китепти көргөзүп. Түшүңдө сенин үстүңө түшүрүп жиберген китеп ушул беле, Молли, деп Маккан суроо салды. Молли селттей түштү. Ооба, деп шыбырай сүйлөдү. Көзүмө көрсөтө көрбө. Кан, көргүм келбейт. Курчакты ыргытып жибергеним жакшы болгон тура, доктор, деди Маккан мага кайрылып. Миссис Жилмор түш көргөнүн аныкталды. Мындан ары бөөдө кырсыктан тышкары болсун, дедим мен. Эми сизге дары жазып берейин, дедим аны муп-муздак колун кармап көрүп. Бул үйдө көпкө калбаңыз. Бир жумага жетерлик тамак ашыңызды, кийим кечеңизди алып, Молли экөөң азыр эле көчүп кеткениңер оң. Мен бойдогу балаңыздын тагдыры жөнүндө ойлоп жатам. Калган катканы мага коюңуз. Ой пикириңизди Макканга айтсаңыз болот. Эмнеси болсо да бул жерден тезирээк кетиңиз. Макулсузбу? Кудай жалгап дароо макул болду. Арыдан бери жолго камданды. Өлүк дене менен ыйлап сыктап коштошту. Баары даяр болгондо кыз курчагымды ала кетем деп чыр салды. Болбой койдум. Молли мырзайым Менделиптин колунан жаралган кырсыктуу оюнчуктарды алып жүрүшүн каалабадым. Маккан мени жактады. Телефон чалып, тааныш табыт жасоочуну чакырдым. Нокоттой укол билинбей калар бекен деп дененин дагы бир жолу карап чыктым. Табытчы келгенде маркумдун аялынын толгоосу кыстап, ооку канга кетти деп койдум. Мээсине кан куюлуп өлдү деп жыйынтык чыгарып болуп, банкир да ушундай илдеттен өлдү деп
бүтүм кылган дарыгерди эстедим. Өлүктү алып кеткенден кийин Маккандын келишин күтүп отурдум. Табышмактуу окуялардын чын төгүнүн ажырата албай далай убакыт коротконума бушайман болдум. Күн мурун ишенип алган идеяны жол жобону пир тутпай, жаратылышта бул болот, бул болбойт деп кетсе, бүтүм чыгаруудан баш тарткым келди. Мырзайым Менделев бүгүнкү илим азырынча аныктай элек билимге ээ болуп алганына көзүм жетти. Кадыресе табигый көрүнүштөрдүн пайда болушунун себеби жүздөгөн жылдар бою таба албай, акылыбыз жетпеген нерселерге көз боемочулук, сыйкырчылык деп түшүндүрүп келгенибизге ичим ачышты. Айталык, жапайы кишилер ширеңкенин жалынын сыйкырчылык деп ойлошкон. Жок, Рикори айткандай, мырзайым Менделев мастан кемпир эмес. Башкалар билбеген кайсы бир нерсеге ага маалым болгон. Бар болгону ошо. Билим, илим дегендин баары эч бир кишиге тааныш болбогон билимдүү закондорго баш ийиши керек. Куурчак жасаган чебер аялдын ишмердүүлүгү белгилүү максатты көздөбөсө, анын аракети себеп менен натыйжасынын закондоруна негизделген болушу керек. Анын колунан жаралган буюмдарда табияттан тышкары нерселер болгон эмес, бирок жапайы кишилерге окшоп биз али биле элек нерселер болушу ыктымал. Ширеңке өзүнүн өзү күбө койбойт да. Ошол сыяктуу айрым закондордун Менделевдин техникасынан бирдемелерди билип калгандай болдум. Түйүндүү жиптер, сыйкырчынын шатысы, куурчактарды жандандыруу үчүн пайдаланылган болушу керек. Рикориге биринчи жолу кол салгандан мурун ошондой жиптердин бирин анын чөнтөгүнө салып коюшкан. Экинчи жипти баарыбызды тынчсыздандырган түнкү окуядан кийин анын керебетинин жанынан таптым. Мен болсо жипти кармап жатып уктап кетиптирмин да, оорулуунун өлүгүнө аракет кылыптырмын. Куурчак менен бирге жүргөн үчүнчү жип Жон Жилморду өлтүрдү. Демек, жип куурчактарды башкара турган жана көзөмөлдөй турган закондун бир бөлүгү экенин бештен белгилүү. Антпейин десем, куурчак кол салган мас жийиттин шатысы жок болчу. А балким ал жип куурчактарды кыймылга келтириш үчүн керек болгондур. Ал куурчактарды жасоодо кантсе да белгилүү эрежелер колдонулган. Биринчиден, болочок курман болчу киши өзүнө окшош куурчак жасашын каалап, өз ыктыяры менен сүрөткө түшүп бериши мүмкүн. Экинчиден, аны өлтүрүп сала турган дарыны канына куйгузчу абалга жетиши керек болчу. Эмнеден өлгөнү белгисиз калып кетмек. Үчүнчүдөн, куурчак ошол курмандыкка чалынуучу кишиге союп каптагандай окшош болушу зарыл эле. О дүйнө салган кишилердин бардыгынын илдети бирдей. Алардын өлүмү куурчактардын жанданышы менен байланыштуу болуп жүрбөсүн. Алар операциянын зарыл бөлүгү болуп жүрбөсүн. Рикорини сайган куурчак Питерске, дарыгер кызматчы Уолтерске, Жилмордун мээсине ийне сайганын 12 жашар окуучу Анитага окшош экенин танбаймын. Бирок Питерске, Уолтерске жана Анитага тагандык айрым нерселер зымдан скелет болуп жасалган куурчактарга оошуп калганын Кудайга ишенбейм. Андай чечимге келишиме мээме дагы буйрук бере албайм. Маккан кирип келгенде гана оюм чорт үзүлүп талдаганымды токтоттум. Бул иш бүттү окшойт, деди кыска. Маккан, куурчакты чын эле таап алдыңбы? Жок, доктор, куурчак качып кеттир. Китепти кайдан таптың? Молли айткандай, үстөлдүн жанында чачылып жатыптыр. Анын сөзүн уккандан кийин ага көрсөтпөй катып койгом. Калп айтканым туура болуптур, доктор. Түйүндүү жип жөнүндө сурап калса кандай жооп айтабыз деп эсиме эки болду. Түйүндүү жипке анча маани берген жок окшойт. Ал ойлонуп калды. Бирок анда биз билген бир сыр бар, доктор. Эгерде ошол күнү мен аны сейилдегени алып кетпесем, Жон үйдө жок болуп кутуну Молли ачса, өзү жан тамсил болмок.
Менимче куурчактар түйүндүү жиби бар кишилердин соңунан түшөт окшойт, деди ал кабагын салып. Андай ой менин башыма да келген. Суроо бердим. Эмне үчүн кимдир бирөө Моллини өлтүрмөк болгон? Молли көп нерседен кабары бар деп ойлошу мүмкүн. Демек, анын артынан сая түшүп калышканын Менделип да беш колдой билет. Биздин жигиттер алардын желдеттеринин алдында шоуна ишпей калышат, деди Рикоринин сөзүн кайталап. Түндөгү кол салуу жөнүндө жана аны эмне үчүн издеттиргеним жөнүндө Макканга айтып бердим. Демек, деди ал мени угуп болуп, мырзайым Менделип аны кимдер аңдытканын билет. Ошондуктан кожоюн менен Моллини өлтүрмөк. Куурчактарды кимдир бирөө такай узатып жүрөт. Керек учурда музыканын үнү менен чакырып алат. Алар көздөн кайын болуп, абага сиңип кетишпейт. Алар обонду угуп, үн чыккан жака жөнөшөт. Аларды аялдын бири тосуп алат. Бирок алар силердин сакчыларыңардын көзүн жазгырып коет. Кантип билинбей өтүп кетишет? Билбейм. Аларды куба кыз тосуп алат. Көргөн билгенимди сизге айтып берейин, доктор. Кечээ сизден чыгып жигиттерге бардым. Көп нерсени айтып беришти. Кыз дүкөндүн артындагы бөлмөгө саат 4-тө кирип, кемпир дүкөндө калат экен. Кеп анда эмес. Саат 7-лерде кыз көчөдө баратканын көрүшүптүр. Кыздын качып чыгып кеткенин көрбөй, эшек такалап жүрөсүңбү деп, дүкөндү кайтарып жүргөндөрдү аябай жемелешет. Түнкү саат 11 чендерде жигиттердин бири андан дагы жаман кабар жеткизет. Бровей менен баратып Куба кыз кичинекей машина айдап баратканын өз көзүм менен көрдүм, дейт. Бродвейден өйдө көздөй айдап баратыптыр. Анын соңуна түшкөн киши жок экенин билип, такси издептир. 7 түндө такси табылмак беле. Көзүңөр кашайып кайда жүрөсүңөр деп ачуусун күзөтчү жигиттерден чыгарат. Кыз дүкөндөн кантип чыгып кеткенин эч ким көрбөптүр. Эки жигитти ээрчитип алып, гараж издеп бүт кварталдарды кыдырып чыктык. Саат 4 жигиттердин бири жетип келди. Саат 3-кө жакын Куба кызга окшогон бирөөнү дүкөнгө жакын жерден көрүп калдым, дейт. Колунда 2 чоң чемодан, бирок жеңил бирдеме көтөрүп бараткандай шыпылдайып басат. Эмнегедир дүкөндөн чыгып, башка бир жака шашылып бараткандай. Жигит ага көрүнбөйүн деп бурула бергенде ал жылт коет. Жигит ары бери чуркайт, бирок жер жутуп кеткендей кыз табылбайт. Караңгы түшүп калгандыктан жигит каалгалардын бирин койбой ачып чыгат. Баары жабык. Айласы куруп, мени издеп жөнөйт. Ал жерди мен да иликтейм. Дүкөнгө жакын жерде бир топ дүкөн кампа бар экен. Эл аз жашайт. Үйлөр да эски. Ал кыз дүкөнгө кантип кирип кеткенин билбейм. Жигиттер жаңылып жүрбөсүн деп ойлодум. Кыздын ордуна башка бирөөнү көрүп алышы дагы мүмкүн. Акырын жүрүп гаражды таап, эшигин ачтык. Мотору ыппысык машина турат. Гаражга жаңы эле келип киргендей. Биздин жигит Бродвейден көргөн машиненин дал өзү. Каалганы жаап, жигиттерге келдим. Таң атканча көзөттө турдук. Бирок дүкөндүн терезеси жарык болгон жок. Саат 8-дерде кыз дүкөндүн эшигин ачты. Канткен менен анын жок болгонун далилдей албайсыңар. Силердин жигиттериңер кимдир бирөөнү Куба кызга окшоштуруп алса керек, дедим. Өкүнө карады. Куба кыз Таламандын тал түшүндө дүкөндөн чыгып кеткенин биздин жигиттер көрбөй калышы чынбы? Андай эпчил неме түнкүсүндө эле көз жаздырып кетиши мүмкүн беле? Жигит анын машинесин айдап баратканын көргөнү распы? Макканга ишенбей коюуга болбойт. Убакытта далма-дал келип жатат. Күндүз жок болгону, жылмордукуна куурчак алып барган убакытка, түнкүсү жок болгону, Рикориге кол салган учурга төп келип жатат. Сөздү маашына келтирип айттыңыз, деп Маккан кубанып кетти. Кыз Моллиге куурчак алып барып берип кайта кетет. Түнкүсүн куурчакты кожоюнга айдактайт. Куурчак терезеден секирип түшкөнүн күтүп турат да, Моллиникиндеги куурчакты 2 чемоданына салып үйүнө барат. Маккандын сөзүнө тээргип кыжырым кайнады. Мынча болду Куба кыз сокусун минип, сок билгенин камчылап, үйүнүн моорунан учуп чыкты десеңер дагы болот, дедим келекелеп. Жок, деди ал олутту. Жок, мен антип ойлогон жокмун. Ал жердеги үйлөр эски экен.
чындыгында инек окшогон бир жылчыктан кирип чыгып жүрүшү дагы ыктымал. Эмнеси болсо да жигиттер көчөнү жана гаражды сактап турушат. Ошондуктан Куба кыз машинесин билгизбей айдап кете алат. Кыртышы сүйбөй кошумчалап койду. Кааласа сокусун минип, сок билгенин камчылап учуп кетиши дагы ажип эмес. Маккан, дедим кабагым түйүп. Мен мырзайым Менделип менен сүйлөшкөнү баратам. Мени менен кошо бар. Эки көзүм сизде. Колум машинада болот, доктор. Жок, дедим. Мен ага жалгыз барам. Бирок жаман айтып жакшы жок дегендей тыштан сактап тур. Менин сунушума кыйналып жатып макул болду. Госпиталга телефон чалсам, Рикори кадимкидей айыгып калды, деди Брейл. Маккан экөөбүз кечке дейре бир аз зарыл иш менен болорубузду Рикориге айтып коюңуз. Жыйынтыгын кийин айтып берем, дедим дарыгер сестрага. Мүмкүн болсо Маккан бүгүн мени менен болсун. Маккан сиздин айтканыңыз менен болот, айдаган жагыңызга басат, деп жооп кайтарыптыр. Мени менен сүйлөшкүсү келген экен, шашып жатам деп телефонун коюп салдым. Сыйкырчы аялга алдырбайын деп жакшылап нанушта кылдым. Маккан эмнегедир бушайман болуп, дулдуюп унчукпайт. Саат 3-тө мырзайым Менделип менен кездешүүгө жөнөдүм.